Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман битандар, биз сиздер менен кайрадан Куранды туура окуу сабагын улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен Ал-Каусар сүрөсүн туура окууну үйрөнөбүз. Анда эмесе Бисмиллахиррахманиррахим. Инна a'tainakal kawthar. إنا أعطيناك الكوثر. Бұл аяттағы «A'tayna» сөзі кәді «Инна a'tayna» деп оқылып қалады. Ошондықтан хамзаны жанагындан кейін сүкүннү айнды чыгарып «A'tainakal kawthar» деп окуйбуз. Кийинкиси فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. Бұл аяттағы ванхар сөзіндегі ханы тамақтың ортасынан тақ шығару керек. Себебі ванхар деп же болса ванхар деп оқылған учурларда кездешет. Эгерде бұл аятта фасолли лираббика ванхар деп хатыбышы менен эгерде намазды ушундай окусаганда намазыбыз жараксыз болуп калышы мүмкүн. Себеби ванхар дегенде сөз мааниси башка, ал эми туура окулушундагы ванхар деген сөздүн мааниси башкача. Кийинки аят Инна шани'ака хувал абтар. Инна шани'ака хувал абтар. Бұл аятта инна сөзү көбүнчө созулуп инна шани'ака деп окулуп калат. Ошондуктан бул жерде нундан кийин созулма табыш жок болгондуктан биз аны созбойбуз. Инна. Ошондой эле шани'ака сөзүндө хамзаны так чыгарабыз. Шани'ака хувал абтар. Алла таалам барыбызга бул каталардан сактанып, туура эң жакшы окуганга жардам берсин.